Алмаз Сашенов өзү Ойташтагы үйүндө жатып алып, штаб түзүп алып, сеткаларды тосуп алып, окопторду касап алып туруп атат. Мен оружием бар деп атат. Эртең сиз дагы кызматтан кетесиз, кырдаал алмашат. Сиз өзүңүздүн моралдык жоопкерчилигиңди сезесизби? Эртең бүгүн кетем, эртең кетем эч нерседен коркушум жок. Бирок мен ошого эркин жеткен үчүн ушу төрагалыкка келдим. Мен биринчи суроом саясий абал жөнүндө болчу, кырдаал кандай деп. Сиз толук кандуу жооп бере алган жок окшойсуз. Өзүңүздүн оюңузду айтып кетесизби дагы бир жолу? Анан келе жаткан күздө жогорку кеңештин кезексиз шайлоосу мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Рахматчы. Мен саясий кырдаал урматтуу журналисттер, эмне десем, саясий кырдаал эл оокатын деп атат. Талассыздар фасолин сугарып атат, жалалдыктар пахтасын сугарып атат, көлдө туристтер салып атат, көлүктөр өзүнүн өрүк ал коргусу менен алек болуп атат. Олуттуу эмес. Мен аз түшүндүрөйүн. Анан эмне сиздер мындай түз суроо берсеңиздер, кимдин саясий кырдаалга ким алып? Атамбаевдин тегеринде эми ачылды. Эми мына суроо туруу болду. Сиздер ушуну бербей атпайсыздар. Атамбаевден башка саясий кырдаал барбы Кыргызстанда? Өзүңүздөр мен айта албайм да. Кайсы кырдаал экен? Сиздер Сиздин мисалы суроо берсеңиз мен ошого. уруксат суроо берип коеюн. Кыргызстанда бир катар партиялар Мен сизге жооп сатарым болбойбу? Суроо берди, мен жооп берем. Мына Атамбаев деп айтылып кетти. Атамбаевга болгон мыйзамдуу иштерди биз кылып берди жогорку кеңеш. Экс-президент деген макамын алып берди. Ал кырдаалдын кандай келип чыкканын баардыгыңыздар билесиздер. Кандай мыйзам долбоор кандай кабыл алынган, экс-президент жана экс-президенттин кепилдиги боюнча мыйзам кандай кабыл алынганын, анан эмнеден келип чыкканын башкы прокурор келип маалымат берди. Жогорку кеңеш аны колдоп берди. Анын кепилдиги алынды болду. Анан калганын экс-президентибиз макам алып калбады. Эми мындайча айтканда азыркы күндө Алмаз Сашенов өзү Ойташтагы үйүндө жатып алып, штаб түзүп алып, мындайча айтканда штаб түзүп алып, өзү билбейм эмне кылып атат. Бир Кыргызстанда чоң кырдаал болуп атат деп, мен угушуна караганда маалыматка жеткенде сеткаларды тосуп алып, окопторду касап алып туруп атат. Мен оружием бар деп атат. Элди чакырып атат. А мен эмне дейм? Жок, Алмаз Сашенов антпеңиз деп айта албайм да. Аны укуктук баа берет өзү. Эгерде биздин мыйзамдарга каршы аракеттерди кылса, аны мыйзам ага жооп берет. Мына кырдаал ушу. Ал эмне кылышым керек? Мен анда Алмаз Сашенов элди чогултуп атат, окоп казып атат. Башкы прокурор ишти токтотуңуз, же болбосо ички иштер министри ишти токтотуңуз, ал жака барбаш керек, ал каалаганын кылыш керек деп айтышым керекпи? Ошондо кырдаал токтолобу сиздерче? Жок, мен антип айтканга укугум да жок. Бардык нерсе мыйзамдын талаасында болуш керек. Болду ошол эле. Кырдаал ошо менен түздөлөт. Башка кырдаалдан Кудай сактасын. Бул табигый кырсыктардан Кудай сактасын. Мына ошол кырдаалдар болбосун бизде. Мүмкүн эл, өкмөт өзүнүн ишин кылып. Адатта депутаттар кандайдыр бир маселе болсо чукул жыйын өткөрүп, баардык иштерди карайттар. Андан айта кетсек, мына билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын бирин сала ката кетирип, калпсыздыктарды кетирип атканы байкалып атат. Мына соңку учурда аттестаттар боюнча дагы депутат Элвира Суракалдиева дагы бүгүн өзү социалдык тармакка пост жазып айтыптыр. Бул кызматтан кетиши керек, аны өзүнүн калкалаган бирөөсү бар, ага акча эле керек деп пост жазыптыр да. Анан сизге суроодо депутаттар анын жоопкерчилигин, моралдык жоопкерчилигин эмнеге керектүү деңгээлде карабай жатат? Жана аны калкалаган ким болушу мүмкүн? Депутаттардын арасынан эмеспи балким? Мен айтып койсом, мен айтып туруш керек, сиздер калкалайсыздар. Бирок мен чындыкты айтышым керек. Эгерде ошондой кемчиликтер болсо, өкмөткө биз сунуштайбыз. Өкмөттүн өзүнүн жыйыны бар, өкмөт өзү баа берет. Бирок депутаттар айтып турабыз кемчиликтерин. Бирок ал министрдин да бүгүнкү кылып аткан жакшы иштери бар. Мисалы, Бишкекти алып карасаңыздар, жанагы мектептерге балдарды киргизиш үчүн электрондой кылбады, өтө жакшы болду. Мен өзүм ошону текшертип көрдүм туугандаргачы. Мен ойлогом башында бул мындай эле формально создавать этип койду, искусственно создавать этип койду го деп, бирок иштетип көрсөк иштеди. Мектепке ошол өчүрөткө турган бала кирип атпайбы ошонун негизинде? Бул эмнени билгизет? Бул биринчи коррупциялык мектептин директорлорунун шаарда, айрыкча Бишкек ош шаарында жеткенин көрсөттү.
контакт жок. Экинчиден, азыр айыл жергелерине, алыскы айыл жергелерине интернет кирип атат. А бул да ошо билим берүү министрлигинин бир программасы да иштеп кетиште негиз жок деген баары эткенсиз. эми азыркы күндө менин өзүм жек көргөн жок. Бирок ошо депутаттардын фракциясы, ошо депутаттардын комиссия түзүп, ошо депутаттардын негизги жазылган маалыматтардын негизинде да карап көрөбүз. Алдыда да. Үчүнчү суроону берип алайынчы. Ошол адатта депутаттар декларациясында көрсөтпөйт да, декларациясында башка болот. Негизи өздөрүнүн бизнестерин бирөөгө ишенип тапшырат, же болбосо өзүнүн жубайына каттатып коет. А сиздин дагы жубайыңыз бизнес менен алектенеби, катталганбы? Мен жубайым өзүм мындай деп айтканда чакан ишканасы бар. Бирок чакан чоң айта албайм. Ал көрсөтүлгөн жеке болгон өзүбүзгө мүлүк эмне тийиштүү болсо баардык нерсе декларацияда көрсөтүлгөн. Керек болсо ачык көрө алсаңыздар болот. Токтотмай сизге 10 секунд. Чакан эмес, чакан эмес, ал дары дармектерди дүңүнөн сатуу боюнча алектенет экен Альбиофарм компаниясы. Алина Кушубекова сиздин жубайыңызга кантпырабы? Эми чакан ишкан эми оборотун деле карап койсоңуз, ошону айтып койсоңуз оборот канча экен. Мен ошол үчүн чакан деп атам да. Бирок бүгүнкү күндө токтотуп койду, чынын айтайын. Ушундай сөздөрдөн алыс болсун деп токтотуп койду. Юридикалык жакта турат го. Юридикалык жагында турат, бирок аны эми жаап коюштун деле кажети жок, бирок ишин токтотту да, ушундай сөздөргө алыс болобу, ушундай ушактардан алыс болобу. Жогорку Кеңештин трибунасында ушу Матраимовдордун үй бүлөсү жөнүндө айтып, алар кыргыз элине кызмат кылып аткан үй бүлө деп айттыңыз. Бирок өзүңүз көрүп аткандай, азыр абал, кырдаал мындай чагылгандай эле тез алмашып атат. Алмазбек Атамбаев деле өзү ушундай кырдаалга түшүп болуп каларын билген эмес. Эртең сиз дагы кызматтан кетесиз, кырдаал алмашат. Матраимовдордун үй бүлөсү мынтип өлкөнү көпкө чейин кычып тура албайт да. Эртең башка бийлик келип, Матраимовдорду бир жоопкерчиликке тартуу маселеси келсе, сиз өзүңүздүн моралдык жоопкерчилигиңизди сезесизби? Алар күнөөлүү деп табылса. Мен биринчи таза иштесем, үчүнчүсү эч нерседен коркпошум керек. Мен эртең бүгүн кетем, эртең кетем, эч нерседен коркпошум керек. Бирок мен ошого эркин жеткен үчүн ушу төрагалыкка келгем. Матраимовдордун үй бүлөсү боюнча мен эми маалымат бербей эле койдум, уккансыздар, эмне себептен барганын, кандай жол менен барганын, эмнеси үчүн сүйлөгөн. Ал баардыгына белгилүү. Бирок мен бир нерсени түшүнбөйм да. Сиздер ошону берип койсоңуздар ошо вопросту. Же сиздердин эсиңиздерде болбосо мен эскертип кетейин. Мына өзүңүз козгоп калдыңыз. 2015-жылдары же 2016-жылдары болуш керек. СДПК фракциясынын депутаты Мадименов Мурат Ганиев деген депутат бар, бүгүнкү таанысыздар. Ошо 15-16-жылдары залда көп айткан Матраимов жөнүндө. Ал убакта президент ким эле? Атамбаев болчу. Атамбаев болчу. Эмне үчүн ошондо көңүл бурган жок анда? А бүгүнкү күндө экөө тарапташта. Экөө тарапташ. А эмне үчүн ошондо Алмазбек Шарченович ошо өзүнүн жакын тарапташы микрофонго чыгып айтып атканда коррупция бар экен таможняда, мунун үстүндө Матраимов турат экен дегенде көңүл бурган эмес да. Мына мага да ошо кызык да. Эмне үчүн көңүл бурган? А бирок экөө бүгүнкү күндө мындайча айтканда бир фронтто да. Анда кантип келишип атат анда? Анда ошону сурап койсун Мурат Ганиевич. Алмазбек, мен сизге айтпадым эле 16-15 сиз президент болуп турганда. Жамал билбей калыптырмын азыр, адаштым деп атпайбы? Эми мен айтып атам. Сиз дагы билбей калсаңыз, адашып калсаңыз дейм. Эми айтып атам. Мен өзүмдүн айткан сөздөрүмө жооп берем. Моралдык укугумду мен качан алам? Эгерде сот далилдесе, кылмыштык ишиге, укук коргоо органдары далилдесе, ошонун катнаштыгы бар экен деп. Мен анда өзүмдүн сөзүмдү ошондой айтам. Бирок мен арге барганым менин кесиптешим Искендер Исмаилович, биздин кесиптешибиз, депутатыбыз. Ошонун чакыруунда бардым. Мен 2 жылдан бери барам. Ал жердеги 40 миңге жакын элдин ошол жерде кол чабып, ошолордун үй бүлөсүнө жакшы сөз айтып атканына мен суктангам. А мен алардын каражат кайдан келип тапканын мен укугумда жок изилдегенде кызыктар да эмесмин. Болчумун. Мен ошо элдин ошол жерде айтылган ошо үй бүлөгө алкышына гана мен келип туруп парламенттен жок дедим. А башка эмне дешим? Эгерде мыйзамдык талаада эч нерсе көрсөтпөй. Эртең күнөөлүү деп табылып калса кандай болот сиздин? Мен айттым го, ошондо мен өзүмдүн оюмду айтам.